Өзбекстанның құрамында көп аймақтарында қырғыздар абдан кенен жашайды. Бұл Фергана өрөөнүндөгү 3 область. 3 область бұл Фергана, Наманган, жана Анжан областарында. Ал эми Чаткалдын аркы тоолору багытында бұл Өзбекстандын Ташкент облусу бөлүнгү Бөкө, Пушкин деген райондорунда дагы кыргыздар абдан калың жашайт. Ошол эле учурда Жиздак облусу дегенде ал жакта Бакмал, Замин деген райондорунда кыргыздар абдан калың компактуу жашашат. Ошондой эле Самарканд облусунун тоолуу аймактарында жашайт кыргыздар. Кыргыз Республикасынан сырткары жашаган кыргыздардын эң көбү Өзбекстанда экени көпчүлүккө маалым. Фергана өрөөнү, Наманган, Анжиян, Ташкент, Жизак, Кашкадария облустарында жана Кара Калпакстанда кыргыз тектүү уруулар жашаары жалпыга маалым. Өзбекстанда 250 миңге чамалуу кыргыз жашайт. Ал эми бейрасмий маалыматтарда миллиондогон кыргыз жашайт. Улуттук саясаттын айынан көпчүлүк бөлүгү паспортко өзбек деп жаздырып алышкан. Жалпысынан 40ка жакын кыргыз мектептер бар. Алардын жарымы кош тилдүү билим берет. Кыргыздар жашаган облустарда кыргыз маданият борборлору бар. Анжиян облусунда Достук деп аталган фольклордук ансамбль, Наманган облусунда Жан Жанай ансамбль иштейт. Ал эми ошол кыргыздардын көпчүлүгү дээрлиги ошо кыргыздын 3 канаты тең 3 канаттын өкүлдөрү жашайт. Мисалы Өзбекстандын ошол Анжиян облусу, Наманган облусу жана мисалга тетиги Фергана облусун алсак, кыргыздын оң, сол ичкилик урууларынын өкүлдөрү ошол жерде жашайт. Демек, ал жерге оң канаттын өкүлдөрүнөн Багыш уруусу, Адигине уруусунун Баргы, Бөрү, Жору, Карабагыш, Сартар урууларынын өкүлдөрү, Жедигерлер мисалы оң канаттан. Ал эми Өзбекстан ошол аймагында кыргыздын тек Куш уруусунун өкүлдөрү, Басыс уруусунун өкүлдөрү, мисалы Өзбекстан тетиги Жалалкудук районунун кыргыздан дээлиги мисалы кыргыздын Мундуз уруусу, бул кыргыздын сол канатына кирет да. Ал эми ошол эле Анжиян облусунун тетиги Коргон Төбө райондору, тетиги Фергана облусунун Вадили райондору толук түрдө кыргыздар жашайт. Алар негизинен кыргыздын Кыпчак уруусу, Бостон уруусу, Каңды уруусу сыяктуу кыргыздын ичилик урууларынын өкүлдөрү. Misal üçün buradaki Batken oblasının Leylek İspana degen jerini alsak, Koca Bakırgan degen, Aktoğuk degen toğlarına şeyin varsak, oşol жерден анан Жизактын бери карай келгенде Замын Бакмал деген жерине чейин ортолукта мондай бир моюнча болуп Тажикстан кирип калган да. Ошол Тажиктин чегерасына жанагы кирген жерин мен абдан барып өлчөгөн жокпу, картада масштаб боюнча өлчөп чыктым. Чыгыштан батышты көздөй 40-45 шақырым. Ал түштүктөн түндүктү көздөй 70 шақырымдай жер. Анан кийин кириптир баягы Хожент Дилнават облусу болуп, чоң жайгашкан. Эми баягы Баткендин бүткөн жери, анан ортодон кирген баягы Тажикстан өрөтөбү, анан Өйдөрөк Сарыштан деген жерлери. Анан 40 километр жайда жүрсөңүз эле баягы Жизактын Бакмал жана Замын кадимки кыргыздар жашаган жери. Эми ортолукту алсак, ошол ортолуктагы кыргыз, ал жерде тажик жок. Демек бул баягы Баткенден ары карай түз ошол бойдон тоонун эки каптагы кыргыз болуп кеткен. Бул барып Самаркандын 20 километр бери жак жеринде Музбел деген жер бар. Ушудагы Булуңур районуна карайт. Ошо Музбел деген жерден аркы Самаркандга 27-28 шақырым болот дагы. Музбелден бери карай бүт кыргыздар жайгашкан.